Oriflame приложениесі аркылуу заказ кетирүү. Бул приложенияны, если Samsung телефон болсо, Play Marketке жазабыз Oriflame деп. Oriflame. Поискти басабыз. И ушинтип чыгат. Бул жерде скачать деп жазылган, скачать деп бассаңар, скачать этет. Болгону 20 мегабайт. То есть 2 сүрөттү өчүрсөңөр эле уже телефонуңарда память ачылат. Эми скачать эткенден кийин ачабыз. Ачылганда вот телефонуңуздарда мындай иконка пайда болот. Иконканы басканыңыздарда ушинтип загрузка болот. Загрузка болгондо я нахожусь в другой стране деген жердеги могу 3 бурчтукту басабыз. Басканда өлкөлөрдүн аттары өздөрүнүн языктарына жараша чыгат. Кайсы өлкөдө болсо ошону тандайт. Биз Кыргызстанда болгон үчүн Кыргызстанды тандайбыз. Кыргызча Кыргызстан деп жазылып турат. Басабыз бетин. Басканда ушундай болуп чыгат. Астында карасаңыздар войти деп жазылып турат. Войтини басабыз. И бул жерге консультанттын номерин жазабыз. Мисалы үчүн 45 28 59. 45 28 59. Пароль. Войти. Күтөбүз, шашылбайбыз. Если телефонуңуздун модели эскирээк жана интернетиңер слабый болсо, кичине бир аз көбүрөөк убакыт талап кылат загрузка болуш үчүн. Эч шашылбай загрузкага гана күтөбүз. Загрузка болгондон кийин страничка ушинтип ачылат. Бул жерде эмне бар? Каталог деген жерди бассак, бизге электронный каталог чыгып берилет. Азыркы каталог боюнча. Ал жерден чыгыш үчүн астындагы стрелканы, телефонуңуздун астындагы обычный назад кете турган кнопканы басабыз. Же болбосо жогору жакта сол жактагы белгини, стрелка белгини басабыз. Назад чыкты. Кайра главныйга түшүп калды. Новости деген жерди басабыз. Ал жерде азыркы болуп жаткан акциялар боюнча информациялар берилген. Бул жерден да чыгыш үчүн жогору жактагы, сол жактагы стрелканы же төмөн жактагы өзүңүздүн назад кетчү кнопкаңызды басасыз. Онлайн тренинги дегенди басканда компания тараптан берилген онлайн обучающий тренингтерге кире аласыздар. Академия Oriflame жана башка сыяктуу. Бул жерден деле баягы стрелканы басып чыгабыз. Анан эң башкысы бул заказ кетирүү. Жана ошондой эле бул жерде контакты деген жери бар. Ал жерде басканда өзүңүздүн телефонуңуздагы контактыларга же болбосо Oriflame менен связаться эткенге email, почта мүмкүнчүлүк ачылат. Анан эң башкысы быстрый заказы аркылуу, эң биринчи турган быстрый заказ аркылуу сиздер өзүңүздөрдүн заказдарыңыздарды оңой кетиргенге мүмкүнчүлүк берет. Басылды, быстрый заказ чыкты. Экрандын бетин жогору карай көтөрөбүз. Жогору карай көтөрүлгөндө бул жерде коддор жазылган. Сиздерге эгер платный каталогдордун кереги жок болсо, обязательно ар бир заказга бул 4 кодду жазабыз. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Эгер сиздерге платный каталогдор кереги жок болсо, бул жерде берилген 4 кодду сөзсүз ар бир заказга кошуп беребиз. Бул кайсыл коддор? 90-120 платный каталогдон отказ кылуу. Кийинкиси 54-00-44. 54-00-44. Кийинкиси 54-00-32. 32. 54-00-29. Обязательный керексиз журналдардан отказ кылынуучу коддор обязательно жазабыз. Анан өзүңүздөрдүн товарыңыздардын коддору 301-27. 301-27. 335-24.
335 24. 354 68. 354 68. Корзинка дегенди басабыз, күтөбүз. Эгер телефонуңуздун модели эскирээк же интернетиңиз начар болсо, көпкө загрузка болот. Бирок эч нерсени тийбейбиз, күтөбүз. Корзинкага түшөт. Корзинкага түшкөндө акция боюнча берилген продукциялар кымбат баада берилет. Чочулабайбыз. Мисалы үчүн, бул губной помада, новинка губной помадада акция бар. Бул каталогдон любой суммага заказ берсең, любой продукт алсаң, 250 сом, башкача айтканда 200 сомго келет. Бирок бул жерде 336 сом болуп атат. То есть корзинкадан бериле турчу акция боюнча продукция акциясынын баасы жазылбайт. Ал детали заказыдан көрүнөт. Детали заказыга биз кантип өтөбүз? Продолжитти басабыз. Күтөбүз. Детали заказ болду. Экранды төмөн жактан жогору карай жылдырабыз. Крем гель для лица отсутствует. Если кереги жок болсо, отказ кылып койсоңор болот. Кийин өчүрүп, либо ушул бойдон таштап койсоңор, бул резервге түшүп калат. Кийинки каталогда, мисалы үчүн, ушул продукт складда пайда болгон болсо, ушул баада алганга мүмкүнчүлүк берилет. Анан губной помаданы карасаңыздар, акция боюнча 200 сомго келип жатат. Экранды төмөнгө жогору карай биздин керектүү заказдарыбызды байкайбыз. Эгер сиз дагы бир код кошо турган болсоңуз, товардын изменить заказды басабыз. Изменить заказды. Мисалы үчүн, бизге бул крем гель, например, 3 штук эмес, 2 штук керек. Ошондо жанагы цифранын жанына бассак, ушундай болуп калат. Анан обычный смс жазганда, туура эмес жазганда өчүрө турчу стрелканы басабыз. Мисалы үчүн 2 штук деп койдук да. 2 штук. Тониктен мисалы бизге 3 штук керек. Либо крем гель для лица бизге кереги жок. Бул каталогдон керек болчу, кийинки каталогдон албайм, резервге койбойм дей турган болсоңуз, оң жакта, экрандын оң жагында тоголоктун ичинде X турат. Ошол X'ти басабыз. Мына өчүп калды. Эми продолжитти басабыз. Күтөбүз загрузкасын. Кайра детали заказга түшүп калдык. Телефондун экранын ылдый жактан жогору карай түртөбүз, текшеребиз. Анан бул жерде СПОну тандайбыз. Эгер сиздер Бишкекте жашай турган болсоңор, силердин СПОңорду кантип тандайбыз? Мисалы үчүн Бишкек, биринчи, не город Бишкек, Чуйская область, а именно Бишкек, Чуйская области тандайбыз. Выберите сервисный центр пункт деп турат. Бул жерден биз Манаса 9 3008 тандайбыз. Обязательно Манаса 9 номер 5 кабинет СПО 3008 болуш керек. Эгер сиздер мисалы үчүн Манаса 9 бирок 3061 тандап койсоңор, башка СПОго түшүп калат. Ошон үчүн 3008 Манаса 9 номер 5 кабинетти тандайбыз. Менеджер Венера Картайбековна Мукамбетова деп чыгыш керек. Биякта телефон номерлери чыгыш керек. Анан жылдырабыз, карайбыз. Аягында завершить оформление заказа басып коебуз. Заказыбыз уже сборкага кетет.